Саламатсыздар, урматтуу достор. Сиздер менен төстүү тасма берүүсү жана мен Айжамал Амангелди. Бүгүнкү чыгарылышыбызды мода чөйрөсүнө арнайбыз жана бул багыттагы кызыктуу маалымат менен бөлүшөбүз. Кыргызстан дизайнерлер союзу автордук коллекциялардын ири көргөзмөсүн уюштурушту. Ал эми кийинки видеодо кененирээк Татьяна Жамалова. This is how it's gonna be. I'll be the last man standing here. I'm not going anywhere. It's going down like I told you. I'll be the last man standing here. What you gonna do? I'm gonna rock you. What you gonna do? I'm gonna rock you. What you gonna do? I'm gonna rock you. I'll have you begging for mercy, begging for mercy. Oh. Настоящие фэшонисты особенно любят. Чыныгы фэшонисттер күз мезгилин өзгөчө жакшы көрүшөт. Дал ушул убакта сиз чындап эле модалуу боло аласыз. Катмарлуу жана кызыктуу туш кийим бүгүнкү шоуда стилдүү күздүн тенденциясын аныктайт. Бишкекте Кыргызстандын дизайнерлер союзунун көргөзмөсү болуп өттү. 16 коллекция, заманбап мода боюнча 16 түрдүү көз караштар. Кийим чыгарган сүрөтчүлөрдүн альянсы өнөр жайдын өнүгүшүнө жардам бериш керек. Мы объединили все дизайнеры нашей страны. Биз өлкөбүздүн бардык дизайнерлерин бириктирип, таланттарыбызды көрсөтүүнү чечтик. Башкача айтканда, бардыгыбыз чогуу аргандай болсок да, биригип мамлекетибизге пайдалуу иш кылгыбыз келет. Биримдигибизди түзүү менен биз өкмөтүбүзгө кайрылгыбыз келет. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе менин жеке суроом. Эмне үчүн өлкөбүздө ушунча тыгы өндүрүш менен жеңил өнөр жай жок? Бул мени абдан таң калтырат. Поражает. Улман брендинин кийимдери, жаркыраган, ширелүү көлөкөлөр, табигый кездемелер жана адаттан тыш стилдер. Боз күндөрдө мындай кыздар менен жигиттер байкалбай калышпайт. Мы сегодня представляем войлочную коллекцию одежды. Бүгүн биз кийимдердин кийиз коллекциясын сунуштайбыз. Коллекциябызга чоң энебиз шыктандыруучу болду. Анын эмгегин кийизден чечмелейбиз. Интерпретируем ее творчество в войлоке. Так как у нас сезон осень-зима, Бизде күз-кыш мезгили болгондуктан биз табигый түрдө тренд түстөрүн эске алдык. Ал ачык жашыл, көк, сары. Пандемиядан кийин адамдар ачык түстөрдү каалашкандыктан биз табигый түрдө ачык түстөрдүн айкалыштарын кийизге түшүрдүк. Биздин коллекция абдан түстүү, абдан ачык. Ар кандай текстуралар, ар кандай материалдар. Алардын баары кийизге тоголонуп, абдан кызыктуу текстураларды берет. Ысык көлдүк дизайнер Гүлмира Акматованын өзгөчө коллекциясы. Козулардын табигый жүндөрү, өндүрүштүн өзгөчө технологиясы жана суук күнү оронуп алгыңыз келген ыңгайлуу жана жайлуу пончолор. Ал эми хроматикалык кийимден тышкары биздин эски таанышыбыз алматылык сүрөтчү Сева Демитовдун калпактары тартууланды. Чолпон Антонисестин дебюттук коллекциясы элди дүрбөлөңгө салды. Кабарчылардын реакциялары такыр башкача болду. Дүркүрөгөн кол чабуулардан жактырбоолорго чейин. Электрикалык көрүнүш анда дизайнер салттуу кийимдердин элементтерин жана тайманбас деталдарын айкалыштырган.
это детище мое, которое... Бул менин бир тараптан экинчи тарапка тез-тез саякаттоомдун натыйжасында жаралган балам. Ошентип сиз байыркы падышалык кийимдерден биздин салттуу фигуралар менен заманбап трендтердин аралашмасын көрөсүз. Башкача айтканда, биздин салттуу буюмдарды бүгүн кийип, модалуу жана саркеч болушу мүмкүн экенин көрсөткүм келди. Что наши традиционные вещи можно носить сегодня и быть модной и стильной. Не надо смотреть ни на Европу, ни на Японию, никуда. Европа менен Жапонияны кароонун кереги жок. Өзүбүздүн модабыз бар. Бизде чоң потенциалыбыз бар. Биздин өзүбүздүн тарыхыбыз бар жана шаарыбыз абдан модалуу. Милан сыяктуу. Музейде өмүр дарагы аттуу көркөм сүрөт көргөзмө спектакли ачылды. Экспозиция эмоционалдык кабыл алууга багытталган. Көргөзмө залынын 4 тарабында жыл мезгилдердин символдоштурган 4 кийиз чапандар жайгашкан. Көргөзмө Бурана Fashion Week эл аралык мода жумалыгынын алкагында өтүүдө. Борбордо салттуу Бурана Fashion Week башталды. Жыл сайын Fashion Week искусство храмдарынын бири менен кызматташат. Балет, театр, эми изо музейи. Мода жумалыгында адаттагыдай эле жаңы коллекциялар көрсөтүлөт. Бирок бул жылы 2 мода көргөзмөсү болот. Көркөм музейдин биринчи кабатында кол өнөрчүлүк жарманкеси жана өзгөчө жыл мезгили көргөзмөсү ачылды. Музыка, дизайнердин көшөгөсүнүн артында кыздын бийи. Бул атмосферага кирсең, жыл мезгилдердин экспозициясы ар кандай мааниге ээ болот. Бул түзмө-түз мезгилдер, ошондой эле булар адамдын руханий интеллектуалдык өнүгүүсүнүн этаптары. Мисалы, күз бул жарыктык абалы, Будданын абалы, кыш мокша, ал индия тилинен тынчтык деп которулат. Музыкант кылкыякта ойнойт. Санскритского переводится как покой. Музыкант Бул жандын обону, рухтун обону. души, мелодия духа. Музейдин жарым-жартылай бош залы. Анда 4 бурчтун ар бири инсталляцияларды тартуулайт. 4 мезгил: кыш, жай, жаз жана күз. Төрөлгөндөн өлгөнгө чейинки мезгилдин айланасы. Мазардын ортосунда өмүр дарагы көтөрүлгөн ыйык жер бар. Ынтымак с Мирахимом рассказали. Ынтымак менен Мирахим концепцияны айтып беришти. Угуп, ойлоно баштадым. Жер энебиз үчүн эмне кылабыз? Чүпүрөктөр аркылуу адамдын айлана чөйрөгө болгон мамилеси, чектелген жаратылыш ресурстарын керектөө, таштандыга болгон мамилеси жөнүндө ойлондурууга аракет кылабыз. Уюштуруучулар баарды ушинтип көрсөтүштү. Бул сонун деп ойлойм. Менимче жигиттер, азаматтар, адамдардын оюн өзгөртүү үчүн чыгармачылык куралдарды кантип колдонсо болот. Бул чыгармачыл индустриянын кандай иштээрин көрсөткөн эң сонун мисал. Для того, чтобы менять сознание людей. Биз үчүн башка адамдар сүйлөп, ойлогон дүйнөдө жашап жатабыз. Бизге эмне жешибиз керек, кийим болушубуз керек жана эмне кылышыбыз керектиги айтылат. Ошондуктан атүгүл сүрөтчүлөр да көрүүчүгө даяр буюмду алып келишет. Ал жерде көрүүчүнүн ой жүгүртүүсү керек эмес. Ал үчүн баары мурунтан эле чечилген. Бишкектеги Бурана Fashion Week уюштуруучулары конокторду ой жүгүртүүгө чакырат. Мен тымызын нерселерге көңүл бура баштадым. Мисалы, ордунан турган музыканттар символизм деп көп. На самом деле очень необычный подход выставки. Абдан өзгөчө көргөзмө, мага абдан жакты. Ойлонууга мажбурлайт. Бул жакта ойноп жаткан музыка да ойлорду туура багытка бурат. Направляет твои мысли в нужном направлении. Быть приятным. Жагымдуу эмоциялар абдан кооз болду. Приходите, посмотрите. Көргөзмөнү көрүүнүн кереги жок. Аны сезүү керек. Бурана Fashion Week ачык деп жарыяланды. В 5-м сезоне мы 5-чи сезондо биз мезгилдердин негизинде дизайнерлер үчүн теманы байланыштырдык. Биз аларды бириктирип, мезгилдин өзгөрүшүн көрсөткүбүз келди. Эртең биз эксклюзивдүү атамекендик жана чет элдик дизайнерлердин коллекциясын көрсөткөн мода көргөзмөсүн баштайбыз. наших и отечественных и зарубежных дизайнеров. Ал эми кийинки видеодо 2 мүнөттүн ичинде 1915 жылдан бүгүнкү күнгө чейин эркектердин эң мыкты стилдердин трендтерин көргөзөбүз.
African jungle, 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 jungle. African jungle, 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 jungle. African jungle, 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 jungle. Ушул күз-кыш айларында стилдүү жана жарашыктуу көрүнгүңүз келсе, кийинки видеону көрүүнү сунуштайбыз. Fashion Adis Dina Jacob табигый кездемеден тигилген кандай кийимдер харизмалуу жана ийгиликтүү инсандарга ылайыктуу экенин көрсөтөт. Саламатсыздарбы, урматтуу достор. Италиялык бренд Enrico Marinelli дүкөнүнө күз-кыш мезгилинин жаңы коллекциясы түштү. Бренд детальдарга, жарашыктуу кесилишке жана буюмдардын сапатына чоң көңүл бурат. Ошондуктан кийимдер табигый пахтадан, жүндөн тигилет. Коллекцияларды жакшыраак карап чыгууну суруштайм. Харизматикалык жана ийгиликтүү инсандар үчүн улуу Маринеллиден абдан стилдүү образ. Боз түстөгү кашмирден жасалган бир төштүү пальто жана сызыктары менен жүндөн тигилген костюм. Демократиянын жана башкалардын пикирлеринен көз карандыксыздыктын символу. Мындай кийимчен адам эмнени кааларын жана ага кантип жетүүнү жакшы билерин көрсөтөт. Ал көк замша мокиси менен түз эле максатына барат. Ал эми эркин кыймылды, жайлуулукту жана жылуулукту камсыз кылган атайын оймо чийимлерден жана кездемелерден жаралган күнүмдүк образдар. Кийим активдүү жашоо, ошондой эле үй бүлө жана достор менен жагымдуу эс алуу үчүн ылайыктуу. Enrico Marinelli дүкөнүндө сиз образдардын түрлөрүн жасоо үчүн керектүү нерселердин баарын таба аласыз. Сырт кийим, бут кийим, аксессуарлар жана ал тургай оригиналдуу байпактар. Суу өткөрбөгөн көк түстөгү кездемеден тигилген жылуу куртка жана кожадан кошумчалары бар козу жүнүнөн жасалган астары ушул суук мезгилде жаныңызды жылытат. Бул образга суу өткөрбөгөн кепка чогуу берилет. Боолору жок кемчиликсиз лоферлер. Enrico Marinelli дүкөнү Бишкектин чок ортосунда Бакамбаева 120 дерегинде жайгашкан. Жана конокторун эртең мененки саат 10-дон 20:00 чейин күтөт. Келгиле достор, Италиянын эң сонун салтында тигилген кемчиликсиз эркектердин кийимдеринин жаңы коллекцияларын изилдеңиз.
Ал эми чыгарылышыбыздын аягында көңүлдүү ырды коюп бермекчибиз. Кочактаганың мага керегинен, келе албадың мага келгенде. Сен сулулуң мага керегинен, жүгүрө албайм сага жетемде. Башында башка лиңини, башканы жетеле, башкага эркеле, башкага эркеле. Сен мени бүгүн кечке издегенде иште, менин сандарымды кайра болушунча тештиң. Аба ырайы суук, күз келип калыптыр ишке, маанайымды сотуп күз келип калыптыр. Сезимдери жалбырап, сымал түшөт, сен үшүп калтырап, турасың мага жалдырап. Көздөрүң жашка толуп, үнүң да өзгөрдү, чарчагам ишенип калдың ай. Кочактаганың мага керегинен, келе албадың мага келгенде. Сен сулулуң мага керегинен, жүгүрө албайм сага жетемде. Башымда башка лиңини, башканы жетеле, башкага эркеле, башкага эркеле. Күлүп деле көрдүм, жүрүп деле көрдүм сен каалагандай. Сенин сүйүңдеги кандай, сүрөттөрүң көрүп кайра сезимдерим алдай. Сенин жалган сөзүң балдай, бул жашоо сеники эмес, сен ойлогандай. Менин не керегим бар андай, мага не керегиң бар андай. Кочактаганың мага керегинен, сүйө албадың мени сүйөмде. Сен сулулуң мага керегинен, жүгүрө албайм сага жетемде. Башымда башка лиңини, башканы жетеле, башкага эркеле, башкага эркеле. Seni hali hannu sevimmi, gitasan deb o'ylamadim ku men ammo. Aytlavermagin ko'p meni eshitgin, ko'zlarimga qara xo'p sevgim his etgin. Javob qaytarmas odatim bor, birinchima yozmayman zinhor, birinchi yozmayman, birinchi yozmayman. Quchoqtaganing manga keragingdan, suya olmadim men suyimdek. Sening suluving manga keragingdan, yugura olmayim saga jetimdek. Boshimda boshqa lingingni, boshqaga jetdilik, boshqaga erkinlik, boshqaga erkinlik. Ушинтип биздин бүгүнкү чыгарылышыбыз аяктайт. Сиздерге чын ден соолук жана узун өмүр каалайбыз. Сиздер менен мен Айжамал Мангелди жана Түстүү Тасма берүүсү болдук. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.